Алейкум, комментарийден келген суроолорго жооп берүүнү баштаймын. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Алгачкы эки сурообуз окшош экен. Бөйрөк ооруп калса кандай таблетка ичип койсо болот? Жана менин бөйрөгүм ооруп жатат, эмне дары ичсем болот? Биринчиден эч качан шашылбаңыздар. Себеби дартты аныктабай туруп таблетка ичүү ооруну кайра күчөтүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан дары ичүүгө шашылыштын эч кандай кереги жок. Жана бөйрөктөн бир эмес, бир канча оорулар бар. Ошолорду аныкташ керек болот. Албетте бул маселеде сизге терапевт врач жардамга келет. Ал үчүн сиз өзүңүз анын алдына барышыңыз керек болот. Анан ушулорунда эгерде бөйрөк жабыркап жатса, ооруп калган болсо эмне болот? Же кантип сизге ооруп жаткандыгын билдирет. Ошону айтып өтөйүн. Биринчиден эскертип коеюн. Бөйрөк ооруп жаткандыгын анчалык эле сездире бербейт. Ооруу симптом болбойт, мындайча айтканда. Каптал жактагы оорулар, мына ушул бөйрөк деп эсептеген жердеги оорулар бул чындыгында бөйрөк ооруп жаткандыгын билдирген белги эмес. Булчуңдарда деле ооруу болот, бел ооруйт, грыжа болушу мүмкүн. Сөзсүз эле бөйрөгүм ооруп жатат деп тыянак чыгарбаңыздар. Анын үстүнө бөйрөк бир аз тереңирээк жайгашкан, сыртта эмес. Ошол себептүү бөйрөк ооруу симптомду анчалык эле бере бербейт. Андан башка симптомдор бар. Мисалы, биринчи эле боло турган нерсе бул заарага көңүл буруш керек болот. Заара кылып жатканыңызда дискомфорт болушу мүмкүн, оорутушу мүмкүн. Бир аз өңү башкачараак, адаттагыдай эмес чыгышы мүмкүн. Кызарып калган болсо, бул өтө коркунучтуу. Анан дагы башка белгилери бар. Айта кетсем, бул жалпы ден соолуктагы өзгөрүүлөр, табит жоголот биринчиден. Анан дененин ар кайсы бөлүктөрүндө оорулар боло бериши мүмкүн. Андан сырткары ишик болот сөзсүз түрдө. Же жүздө пайда болот, же бутта. Анан негизи бардык эле оорунун инкубационный период деп ушундай белгилеп алсак болот. Бул эми инфекциялык ооруларга карата айтылат. Бирок бардык эле оору өнөкөт болсо дароо өзүн байкатпайт, шашпай башталат да. Демек, сизде кандайдыр бир симптом пайда болгон болсо, негизи го ар бир оорунун аз дегенде 3-4 белгиси бар. Ошол белгилер сизде пайда болгон болсо, оору күчөгөн мезгили болот да бул. Демек, сөзсүз түрдө дарыланууга муктаждык бар. Оору башталганда өзүн анчалык сездире бербейт. Ушундай өзгөчөлүктөр бар бөйрөк оорусунун. Ошолорго көңүл бурасыз. Анан дароо эле бөйрөктү УЗИ кылдырышыңыз керек болот. Заарадан анализ тапшырыш керек болуп калат. Жана бөйрөктүн анализдери бар. Ушуларды тапшырып, андан кийин терапевтке барсаңыз, сизге өзүнүн бир кеңешин айтат. Эмне дары оору менен ооруп жатканыңызды аныктап берет. Пиелонефритпи, же бөйрөктө таш барбы? Бөйрөк ооруса да бутка береби? Буттар ишийт. Ушул белги болот эгерде бөйрөк ооруган болсо. Демек, кийинки суроого кезек берели. Демек, жалпылаштырып коеюн. Демек, дароо эле дары ичкенге шашылбаңыздар, ооруну аныктаңыздар. Андан кийин гана ошол врач жазып берген дарыны ичиңиздер. Өз алдыңыздарча аптекадан таблетка сатып албаңыздар. Ушуну сунуштайм. Жамат, Аймерим, өзүң кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Тирозол ичип жүрөм. Боорго зыяны жокпу? Эгерде сизге врач кандайдыр бир аптекада сатылган дарыны сунуштаган болсо, көп убакытка сунуштаган болсо, демек мунун себеби бар. Токтотушка эч кандай себеп жок. Анткени анын зыяны деле болбойт. Кээ бир адамдар өмүр бою дары ичишет. Ушуну унутпаңыздар. Кайсы дары аптекада сатылып жаткан болсо, ал биз үчүн коопсуз, ден соолугубузга зыян болбойт. Ошол себептүү сатууга чыгат. Андыктан чочулабай эле иче берсеңиздер болот. Тирозолго кайта турган болсок, бул базидова болезнь же болезнь Грейвса деген бар. Ушул ооруда ичилет бул таблетка. Анан
уламдан улам азайтылып барып акыры токтотсо болот бул дарыны. Бирок анда дагы эндокринологдун көзөмөлү менен анализдерди кайра тапшырасыз. Бөйрөктө агарып кетти дегенди кандай түшүнсө болот? Жок, бул нерсени мен дагы түшүнгөн жокмун. Антип айтса, жакшыраак түшүндүр деп сурабапсыз да. Шүгүр Аймерим, шүгүр. Кезектеги суроолорду окуйлу. Сиздер дагы суроолоруңуздарды эфирге жазсаңыздар болот. Недержание матча менен ооруп келем. Дарылануу убактылуу натыйжа берип жатат. Эмне кылсам болот? Толук арылгыңыз келсе, недержание матчадан анда ошол жерди жакшылап текшертип, урологко балким ушундай бир кичинекей операциясы болот. Ошону жасатсаңыз жакшы. Бул эми аял адамдарда болчу нерсе да көбүнчө недержание матчы. Билген уролог ушул нерсени сизге сунушташы мүмкүн. Жана натыйжада бул көйгөйдөн толугу менен арыла аласыз. Менде давление жок, бирок адышка болом. Себеби эмнеден? Адышканын себеби көп оорулардан болот. Биринчиден, дем алуу жолдорунун оорулары, айрыкча өпкөдө бронхит болуп калсаңыз, пневмония болсоңуз, андан сырткары жүрөктө маселе болот. Бул учурда жөнөкөй эле аз кандуулукта деле ушундай адышка болушу мүмкүн да, дем алыш кыйын болуп калат кээ бир учурларда. Ошондуктан бул жерде күмөн көп. АИДке дары жазбады, эндокринолог все хорошо деп койду. Аутоиммунный тиреоидит деген оору да бул. Көбүнчө аял кишилер ооруйт. 40-50 жаштан кийин жабыркашат. Көбүнчө гипотиреоз түрүндө өтөт. Гормон жетишсиз бөлүнүп чыгып калат. Анан ушул оору менен жабыркап жүрсөңүз дагы гормон нормада болушу мүмкүн. Ошол учурда сизге таблетка сунушталбайт. Демек, таблеткага муктаждык жок. Көңүлүңүздү тынч кылың. Эгер симптомдор болуп жаткан болсо, сиз үчүн жагымсыз болгон ошого дары сурасаңыз болот. Мисалы, жанагы көбүнчө бул дарттан жабыркагандарда тынчсыздануучулук бир мүнөздөгү адаттар бар да. Ошого карата успокаивающий деп коебузбу? Ушундай таблеткаларды, мисалы, адаптол оңдуу таблеткаларды анчам чечип турсаңыздар болот. Зыяны деле жок. Кийинки суроону окуйбуз. Бөйрөгүм ооруп, УЗИге түшсөм, кум бар, эч нерсе болбойт. Көбүрөөк суу ичиңиз деп жөнөтүп койду. Сиздер ошол УЗИге түшкөндө, ошол УЗИге тарткан адамды врач ушул сизге эми негизги врач катары көрбөңүздөр да. УЗИст деле врач албетте, бирок бөйрөк боюнча врач бул нефролог болот. Ошого же башка бир өзүңүз ишенген терапевтке барып көрсөңүз болот. Анан кум бар дегенине чындыгында туура эле айтыптыр. Бул жерде таблеткага деле муктаждык болбойт. Лимондун суусун ичсеңиз болот, сыгып туруп сууга кошуп. Ошол жардам берет. Андан сырткары Систон деген таблетка бар. Ошодон 2 таблеткадан 3 маал бир ай, 2 ай ичип койсоңуз, ошол дагы жакшы жардам берет. Анан бөйрөк кыймылды сүйөт. Колдон келишинче активдүү болгон аракет кылыңыз. Анан бөйрөк суукка чыдамсыз болот. Ошондуктан бөйрөктөрдү жылып алып туруш керек. Анан тамандан өткөн суук деле бөйрөккө таасир этет. Андыктан тамандарды дагы айрыкча ушундай суук мезгил башталганда жылып алып жүргөнгө аракет кылыңыздар. Лайк басып жаткандарга ыраазычылык билдирем. Анан ушул орунда менин ар бир видеомо жакшы бир каалоо тилектерди айтып, жакшы сөздөрдү айтып, менин ата-энемин атына жакшы бир дуаларды кылган ар бир көрүүчүгө ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар. Сиздерге ушул дагы да пайдалуу нерселерди жеткиргенге аракеттене берем. Эмне үчүн бутум дайыма муздай берет? Негизи
суук мезгил башталганда көпчүлүктө бул көйгөй болот. Анан оору катары эмес, норма катары эле караш керек болот. Ошондой болсо деле баары бир кан айлануу начар болушу мүмкүн дагычы. Ошону жоюуга аракеттениш керек. Организмдин табигый муктаждыктары бар. Күн, аба, суу, белок, углевод жана витаминдер, ушуларды микроэлементтерди кошот. Толугу менен алууга аракеттениш керек да, тамак аш азыктарынан. Ушул дагы сиздин көйгөйүңүздү чечип коюшу мүмкүн. Анан тамагындын муздаганы өтө көп оорулардан дагы пайда болот. Мисалы, калкан сымал безинин оорусу гипотиреоздон болуп калышы мүмкүн. Ревматологиялык бир оору болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан аны изилдеш керек болот. Преднизолон ичем 20 жылдан бери жок. Жировой гепатоз, запор болуп кыйнайт. Ушул жылыбайм, ичким катуу. Сизде өтө көп ушундай көйгөйлөр болгону менен эч бири бир олуттуу көйгөй эмес да. Ошондуктан ден соолугуңузду жакшы деп эсептесеңиз болот. Анан преднизолон чындыгында бул зыяндуу деле эмес. Сизге өтө бир кубат бере турган дары катары карасак болот да муну. Анан эми жировой гепатоз, запор булар туура эмес жаш образдын эле белгиси. Ошону эле көрсөтүп турат. Ден соолукту жакшыртууга карата бизде аракет жок да негизи. Көпчүлүгүбүздө ошонун негизинде ушундай көйгөйлөр пайда боло берет. Ден соолукту кантип жакшыртса болот? Баарыбыз эле билебиз мунун жоопторун. Ошолорду аткарууга аракет кылыңыздар. Бат чарчайм. Бат чарчасаңыз, ушул эле жооп сизге дагы. Жашооңузду бир аз жакшыртууга аракет кылыңыз. Жүрөм, эмерим жүрөм. Бөйрөктө таш болсо давление көтөрүлөбү? Так, ушул суроого чындыгында мен анык жооп бере албайт экенмин. Билсем дароо эле ушундай деп айтмакмын. Таш көбүнчө бул бөйрөккө зыян бербей турган маселе да. Эгер ал кичинекейирээк болсо, анан дагы бир кандай десем, тоскоолдугу жок жерде турган болсо айрыкча. Анан жеке менин көз карашымда бул давление бербеш керек. Давлениянын себептери башка болот. Бөйрөктүн функциясы начарлай баштаганда болот да. Эгер таш кан тамырлардын ушул ишине зыян тийгиз баштаган болсо, ошондо кан басымды көтөрүшү мүмкүн. Анда таштан кутулуунун бир жолу изделинип баштайт. Ассаламу алейкум. Мен таманым сыз өтө эле, ашказаным ойкуп ооруй берет. Дарыланып коюшуңуз керек да. Ашказанга дарыларды ичиш керек болуп калат. Кандай дары иштедиңиз, мен укпай калдым. Катып калды интернет. Кайсы ооруга? Сиздин сурооңузду билбей калдым да. Кайра жазып коюңуз. Не кылсам болот? Саламатсызбы балам? Гипотиреозду кандай лечение кылам? Гипотиреоздун лечениясы бир эле таблетка, L-тироксин. Ошо менен эле лечение кылынат. Бирок бул жерде ноолор бар да. Айткым келген нерсе, өз алдыңызча ичпең ал таблетканы. Чындыгында ага сизде муктаждык болушу дагы мүмкүн, болбошу дагы мүмкүн. Ошон үчүн эндокринологко барып консультация алуу. Тамак же суу ичкенден кийин башымдын арткы тарабы ооруйт ар дайым. Ал неден болушу мүмкүн? Дал ушул тамактан деп сиз деле так айта албайсыз. Балким бул сиздин болжомолуңуз. Анткени анчалык тез таасир эте койбойт. Тамак ашказанга түшөт, энергия болуп боордо турат, андан кийин айланып барып башка өтүшү мүмкүн да. Анда дагы бул кандайдыр бир терс нерсе катары эмес, энергия катары барат да. Үчүн чындыгында мен үчүн таң калыштуу, эгер чындап ушундай болуп жаткан болсо. Гепатит Б диета кармап жүрсө вирустун саны азаябы? Тилекке каршы дарысын ичпесеңиз,
диета толук ушул көйгөйдү жоюшу мүмкүн эмес болуп калат. Ошон үчүн дары жазып берген болсо ичишиңиз керек. Энтекавир деген дарылар жазыла эле. Мен анык билбейт экенмин кайсы дары экенин. Рахмат сизге, кантип көрүнсөк болот? Телефондон байланышып, эгер жакын жерде болсоңуздар келесиздер, эгер узакта болсоңуздар онлайн консультация алсаңыздар болот. Телефон номерин айтып өтөйүн: 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Подаграга эмне кылыш керек, доктор? Ит жебеш керек. Мен билишим ушул. Не кеңеш бере аласыз? Кайсыга? Бөйрөктө кум. Систон деген таблетка ичип жүрүң. Систон 2-3 маал. Анан лимонду сыгып, суусун ичип туруңуз. Сууга кошо. Тамактан кийин, себеби кан басымды бир аз түшүрүп койбосун. Ангинаны алдырса болобу, докторго барсам алдыр дешти го. Жок. Аймерим ангинаны алдырбаганың жакшы. Бул организмге керектүү болгон орган да. Организмдин бир дарбазасы катары карасак болот да муну. Качан алдырыш керек болот? 2 жыл катары менен ар мезгилде жаз, жай, күз, кыш бир жолдан козгогон болсо, ошондо бир жылда 4 жолу козгоду, 2 жылда 8 жолу козгогон болсо, ошондо алдырсаң болот. Болбосо кереги жок. Антибиотик ичесиң. Облепиховое масло ашказанды айыктырабы? Жеке менин тажрыйбамда бир канча пациенттериме бергенмин, эч биринде жыйынтык болгон жок. Ошон үчүн буга үмүттөнбөй эле коюңуз. Ушул бакта чатпай сиздин ишиңиз болбосун. Баш ооруса, жаны жокко окшосо, анда кандай оору болот? Эми баш оорунун дагы түрлөрү бар. Жана себептери дагы ар кандай. Дал ушул эмнеликтен алып келди баш ооруга, ошону аныктасаңыз, жеңиш сиздики. Ошондон арыла аласыз. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Жолкоо деген оору болот. Артероз. Ассаламу алейкум улан аке, кандайсыз? Алейкум ассалам, эсен али, жакшы, рахмат. Өзүң кандайсың? Абдан нерв болгондо эмне ичип жүрсө болот? Кийинчерээк абдан нерв болчу болдум. Эми нерв болгон адам жок да, туура, баарыбыз эле нервбиз. Көбүрөөк уктаңыз, Акмарал. Көбүрөөк уктасаңыз нерв болбойсуз. Ашказанга эмне сунуш кыласыз? Лечение алыш керек, таблеткаларын жазыш керек сөзсүз, диетасы болуш керек, дарыланыш керек да, мындайча айтканда. Кааласаңыз консультацияга жазылыңыз, телефон аркылуу байланышып, кеңеш алсаңыздар болот. Минималдуу төлөм менен кеңеш ала аласыздар. Салмак кошуу курсуна кантип катталабыз? 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазып, салмак кошуу курсуна катыша аласыз. Жана буюрса натыйжа болот. Дары тилекке каршы ашказандын дарысы келе элек. Мен заказ берип койгонмун. Келгенде сөзсүз кабарлашам. Мага WhatsApp'тан жазып коя. Сен жоготуп албайын. Член жутчу жер барбы ушто, каерден табабыз? Областной больницага барыңыздар, ошол жерде бар. Кичинемден мантып алгам, аллергия берген, ошондон кийин бронхит деп чыккан, дары ичип иштим, болбоду. Аймерим эми бронхит деген көйгөй козгогон учурда дарыланыш керек болот. Чындыгында ал коркунучтуу деле эмес. Тынчсызданбай эле кой. Буттарым шишийт. Бул эмнеден? Ар бир эле бизде болгон симптомдор эки себептен болот. Биринчиси физиологиялык, экинчиси патологиялык. Физиологиялык деген сөз бул кайсы бир оорунун белгиси эмес. Организмдеги болуп туруучу кандайдыр бир туура эмес нерселерден болот да. Айталы, ичиңиз катып калган болсо, демек сиз ичти катыра турган тамак жеген болушуңуз мүмкүн.
бул сиздин жоон ичегиңиз ооруйт дегенди билдирбейт, туурабы? Ошол сыяктуу эле бутуңуз ишегени нормада деле болот. Көп убакыт тик туруп койгон болушуңуз мүмкүн, тузду көп жешиңиз мүмкүн, туура эмес тамактанышыңыз мүмкүн. Ушулар дагы бутты ишитет. Анан албетте ооруларга байланыштуу бөйрөк, жүрөк сөзсүз түрдө. Ушул органдардын ооруларынан улам дагы бут шишийт. Эгер шишип кайтпай жаткан болсо, дароо барыш керек ооруканага. Жана буюрса көйгөйүңүз чечилет деп ойлойм. Жаз, күз, кыш кармап калат. Анда алдырышың керек окшойт. Кеңешиш керек аймерим. Топурак жегенде кантип коебуз? Ротафер деп коелу. Ротафер таблеткасын ичип жүрүңүз. Фолиевый кислота ичиңиз. Таблетка экөөсү тең. Анан эт жегенге аракет кылыңыз. Буюрса көйгөйүңүз чечилет. Сизде железо дефицитный анемия деген дарт бар. 3 мага 2 күндөн бери боор жатышып жатты. Укол алсам кайтпай атат. Дексаметазон. Ошол уколду алып тура бериңиз 5 күнгө чейин. Андан сырткары супрастин ичиңиз, супрастин ичип коюңуз. Аллергиянын дарысы. 2 маал кылып, жок 2 маал эмес, 1 эле маал бир күндө 5 күнгө чейин ичип турсаңыз, анан кальций хлорид деген бар. Ушул уколдон дагы бир 2 күн алып коюңуз, тамырдан эле аласыз. Кальций хлорид. Сол көкүрөктөн түгү сөөктөр ооруп жатат, эмнеден болот? Сол көкүрөктөн түгү сөөктөр ооруп жатат. Сөөктөр ооруп жаткан болсо, межреберный невралгия болушу мүмкүн. Эми сезгени болот да ошондон. Мелбек деген таблетка бар, Мелбек. Bir günde bir tabletkadan içip durunuz. Bir günde bir tabletkadan 5 күнгө чейин буюрса оорук алып кетет. Уруктук көйгө уланеке атамда бар экен эле ангина. Жок, менимче бул урук куучу деле оору эмес. Бул көбүнчө микроб чөт да. Бета гемолитский стрептококк деген бар. Ушул ангинаны пайда кылат. Сол желкеде лопатка дейби, ошол жер суукта такашып, какшап ооруп жатат. Суук түшкөндө. Аллахым ыраазы болсун. Амин. Эмне кылыш керек деген атасызбы? Ошондо физлечение алып койсоңуз болот ошол жерге. Ысык процедура алыш керек да. Эмне ысса дагы электрофорез алсаңыз болот. Анан мас үйкөсөңүз болот. Ысытыш керек да. Жана корейский матрас дегендер бар го. Нуга бес дегендер бар го. Ошондойлорду ошондойлорго ысытсаңыз жардам берет болуш керек. Жан кирдим, эмне жөнүндө болуп жатат? Албетте ден соолук темасы, суктан болобу, горчичник жакшы дейт го. Коюп көрүңүз, жардам берсе жакшы, туура айтылган маалымат болот. Мен арыктагым келет, эмне кылсам болот? Демек, арыкташ үчүн арыктайм деп чечим кабыл алыш керек да биринчиден. Туурабы? Чечим кабыл аласыз, жана ошого жараша аракеттенесиз. Аракет болмойун эч убакта жыйынтык болбойт. Аракет болгондо дагы узак убакытка, аз дегенде 3 айга болбосо 1 жыл 2 жылга чейин. Ошондо сөзсүз түрдө натыйжа болот. Анан жардам керек болсо, дарыгер катары жардам бергенге даярмын. Арыктоо курсуна катышсаңыз, бир аз сизге жеңилирээк болот анткени туура багыт көрсөтүлөт. Менин ангинам баттан кармап жатат, укол алмайынча жакшы болбой жатат. Алдырыш керектир, балким операция кылып. Байкап туруңуз дагы бир аз муздап калбашыңыз керек да. Муздап калбасаңыз, муздак ичпесеңиз эле ангина козгобойт. Аялсам адамдар арыктай албайт. Ушундай экен да, эмерим аргиндар кандай көйгөй. Холестерин көптөр кандай тамактануусу керек? Ушул орунда холестерин тууралуу кээ бир фактыларды айтып өтөйүн. Общий холестерин бул керектүү маалымат эмес. Бизге липопротеид низкий плотности
же кыскача ЛПНП деп айтып койсок дагы болот. Ушул анализ маанилүү. Ушул анализ нормадан ашыкча чыкса, анда статин ичиш керек болуп калат. Статин тобундагы таблеткалардын бирин. Болбосо кан тамырларынын ичи атеросклероз болуп, атеросклероз деген бул холестерин май деп түшүнө берели. Бирок холестерин бул сырттан алган май эмес, организмдин өзүндө пайда болгон майдын кан тамырда тосуусу жана канды өткөрбөй коюусу. Ушул атеросклероз. Атеросклероз толук же жарым жартылай болот да. Ошол атеросклероздун пайда болуусуна алып келет эгер липопротеинический плотности нормадан көп чыкса. Ошондуктан ошол анализди ар бир 40 жаштан өткөн адам тапшырып туруш керек. Аз дегенде бир 3 жылда бир жолу ошого карап зарыл болсо таблетка жазылат жана өмүрүңүздүн узаруусуна шарт түзүлөт. Кайдан алдырам, кантип алат ооруйбу? Бул даже общий наркоз деле бербесе керек буга. Өзүңүз көрүп жатасыз. Коркунуч жок эч кандай. Хирург алат албетте. Ичти тазалоо жөнүндө видео барбы, кантип тазаланса болот. Сиздерге мына ушундай бир фактыны келтирейин. Ичти тазалаш керек дегенде сиздер жоон ичегини назарат туруп жатасыздар да. Мисалы, жоон ичегинин ичи толо да, туурабы? Бул эми факт. Андан кача албайбыз. Айталы сиз суу ичип, балким, же дагы бир нерселер менен тазаладыңыз дейли, эч нерсе калбады, ичи бош болуп калды. Кудум жанагы труба толуп калган болсо, ошону бошоткон сыяктуу кылып бошотуп койдук. Анан ошо менен таза жүрө берем деп ойлойсузбу? Бүгүн тамак жейсиз, тазалагандан кийин эртек тамак жейсиз, бүрсүгүн дагы жейсиз, дагы толуп да. Анда эмне дагы ушундай тазалаш керек болобу? Ошон үчүн сизге айтарым, организм сырттан тазаланууга муктаж эмес. Ал өзүн өзү тазалоого жөндөмдүү. Тазалоого аракет кылбай эле коюңуздар. Эч нерсе жардам бербейт. Кудай Таала организмди универсальный кылып жараткан. Коргоочу дагы кызматы бар өзүндө. Өзүн өзү сактап калууга дайыма аракет кылат. Анан дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Биздеги ушул тамак аштын калдыгынын андан башка чыгып кете турган жолу дагы жок. Ошондуктан аны чыгарууга шашылбай эле коюңуздар. Өзү чыга берет. Жировой гепатозду кандай кылсак болот? УЗИге түшкөндө көбүнчө жировой гепатоз деген диагноз чыгып калат. Көпчүлүк ушул улгайган адамдар деп айталы. Себеби жаштарда дээрлик болбойт да. 30-35 жаштан кийин, өзү 25 жаштан кийин эле адам улгайып баштайт. Анткени организмде картаюу процесси башталат. Эгер сизден ушул диагноз чыккан болсо УЗИңизден, анда буга эч нерсе деле кылбайсыз. Бул оору катары деле каралбайт. Бирок кош көңүл дагы болбош керек. Эгер ошентчи болсоңуздар, бул бара-бара гепатитке алып барышы мүмкүн. Андыктан боордун функциясын билдирген анализдерди тапшырып коесуз. ALT, AST деген 2 анализ. Жыйынтыгын терапевтке алып барсаңыз, сиздин бооруңуз жакшы иштеп жатабы же анда бузулуу барбы, ошону аныктап берет. Жакшы чыккан болсо, дагы бир жылдан кийин ушул анализди тапшырып коесуз. Башка эч нерсе сизден талап кылынбайт. Анан жировой гепатоз болгондо, копол айтканда, боорду май каптап калат да. Ошону жоюуга аракеттениш керек. Албетте буга туура тамактанып, андан сырткары кээ бир күндөр орусо кармап жетишсеңиздер болот. Ачка болууну голодание деп коет го, мен сунуштабайм. Угуп жүрөбүз ушул голоданиянын зыянынан жабыркагандарды. Анткени бул организмдин иштөө тартибине туура келбейт да. Бул далили жок божомол. Ошого таянып, ден соолукту жакшыртууга аракеттенүү бул акылсыздык. Ошон үчүн өзүңүздөрдү ушул кыйнабаңыздар. Организмге андан көрө азырактан энергия берип туруңуздар. Балким бир күндө 2 жолу тамактанам. Кальций хлорид
2 күн алсаңыз болот. Тамырдан жай баракат алыш керек. Аллергия болуп, түшкүрүп атам, кантип жок кылсам болот, не дары ичсем болот. Аймерим, сен энтероскел ичип көрбөйсүңбү? Энтероскел, энтероскел. 2 маал тамактан 1 саат мурун bir 20 күнгө чейин ичесиң. Энтероскел. Уйкум качат, эмне кылсам болот? Уйкуңуз качса, эртең менен эрте ойгонууну адат кылыңыздар. Дайыма ушундай кылсаңыздар жакшы болот. Дайыма. Гипотиреоз деген эмне? Гипотиреоз деген Oldu geç жар kaldık. иштеп жатат деген белги. Ага элтраксин деген таблетка сунушталат. Менде зоб бар, жүрөгүм сыгат. Сизде зоб бар болгон болсо, анда зобтун анализдерин тапшырасыз. Жана ошого жараша сизге дарылануу сунушталат. Аймерим, кечиресиң, мен сени адашып кушуп алыпмын. Өзүң чыга бересиң, анткени бул эфирди мен YouTube'га дагы жүктөшүм керек. Тамак токтобой дейм. Кантип токтотсом болот? Тамакты токтобой жейм деп атасыз да, туурабы? Сиз энергия алууну тамактан туура эмес жолун тандап алсаңыз керек да. Бир түрдүү тамактануудагы ушул адамды кайра ачка болууга алып барышы мүмкүн. Ошондуктан биологду айрыкча майды дагы толуктоого аракеттениш керек. Ушуну кайталап коесузбу? Интернет катып калды. Мен унутуп калдым тилекке каршы. Давление түссө кофе ичиш керек. Кофе ичип туруңуздар. Адашып кирип кетти. Ошондой болуп калды эми. Эфирдеги эмеге YouTube'га чыгарам да. Доктор Аманбаев YouTube каналына дагы каттанып коюшуңуздар мен сунуштайм. Гипергидроздон кантип айыкса болот? Гипергидроз организмде ашыкча суу деген бир тыянак экен да. Тилекке каршы бул суроого менде жооп жок. Билсем айтмакмын. Терчил болуп атасызбы? Мен ушундай түшүндүм да. Терчилдик бул иммунитет бир аз начар дегенди билдирген белги да. Өз оору катары деле каралбайт. Балким тери ооруларынан бири болуп калышы мүмкүн, бирок көбүнчө өзү оору катары каралбайт. Кайсы бир оорунун белгиси болушу мүмкүн. Туура эле айтыпмын, терчилде экен да гипергидроз. Мен жашоо образыңызды жакшыртууга, өзгөртүүгө аракет кылып көрүңүз. Бир түрдүүлүктү жоюңуз. Мисалы, адатта биз ашып кетсе бир 30-40 түрдүү азык менен өзүбүздү тоюндурабыз да. Ушуну көбөйтүш